программалардын, видео монтаждоо программалардын баары эле окшош, бир гана эмнеси менен айырмаланат. Кээ бирки программалар күчтүүрөөк, кээ бирки программалар бир аз слабыйраак, бирок бүт баарынын жалпы аткара турган негизги бир канча функциясы бар. Бул видеону кесет, видеолорду кесилген түрдө бириктирилет, анан видеонун үстүнө башка бир музыка, башка үн кошсок болот, анан видеонун үстүнө сөзсүз түрдө текст кошуп берет. 2-3 видео же сүрөт менен слайд-шоу жасасаңыздар, алардын ортосуна белгилүү бир эффект менен переход кошуп берет. Бул баардык видео редакторлордо, компьютерде болсун, телефондо болсун, бул баардыгында бар нерсе. Эми биз эмне үчүн Wondershare программаны үйрөнүп атабыз, эмне үчүн башка кыйын программаны үйрөнгөн жокпуз? Анткени кечеде айтып өткөм, жөнөкөй колдонуучунун өзүнүн ала турган, орточо айтканда, компьютердин бир өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, жөн офисте иштетиле турган программалар, мектепте мугалимдер иштете турган компьютерлер, студенттер иштете турган компьютерлердин көбүнүн өзгөчөлүктөрү окшош. Эмнеси окшош? Булар мисалы RAM деген оперативный памяти бар, ал 4 гигабайт, 2 гигабайт болуп бөлүнөт. Анан hard disk общий жалпы памяти бир 500 гигабайттын тегерегинде болот. И компьютердин процессор деген нерсеси бар. Бул компьютердин мээси деп айтылат. Ал орточо айтканда азыр Intel 2-ядерный или 4-ядерный болуп эсептелет. Көбүнчө ошондой алышат. Эмне үчүн аларды алат? Анан кымбат, анан күчтүүрөөгө уже кымбат болуп эсептелет. Азыр канча сомго ноутбук алсак болот же компьютер алсак болот? $300, $400 тегерегинде ошо биздин стандарттык өзүбүздүн ишибизге жарай турган ноутбук алсак болот. Кымбатыраак компьютерлер дагы бар, андан да күчтүү компьютерлер бар, бирок алар, во-первых, кымбат, экинчиден, ал компьютерди алгандан кийин анын бардык биз функцияларын бардык аткара турган жумуштарын биз баары бир колдонбойбуз, жөн эле ысырап болот. Ошого орточо күчтөгү компьютер алабыз. Орточо күчтөгү компьютерге орточо программалар жетет, анан кыйын программалар уже биздин ноутбуктар, жөн студенттердин, биздин күнүмдүк колдонгон ноутбуктардын күчү кыйын программаларга жетпей калат. Вот то же самое телефонуңардын памяти толуп баштаганда же эскирээк, слабыйраак телефондорду колдонгондо, анан жаңы оюндарды же жаңы приложенияларды түшүргөндө уже силер байкаган болсоңуздар, уже катый баштайт. Ошол эле нерсе компьютерде дагы кетет, компьютер дагы кыйналат кээ бирки программаларды. Биздин азыр үйрөнүп жаткан программабыз Wondershare программасы. Азыр так. Азыр экран баарында ачылсын. Биздин азыр үйрөнүп жаткан Wondershare программасы бул өтө слабый программа эмес, өтө күчтүү деле программа эмес, бирок жакшынакай эффекттери бар, жакшынакай переходдору бар, необычный түрдө тексттерди жазсак болот. Анан бир видеонун үстүнө, мисалы, бир экранга бир канча видеону коюп, бириктирип, аларды иштесе болот. Аларды дагы көрөбүз. Эми бүгүн биз эмнелерди үйрөнөбүз? Бүгүн эми кайра эле компьютерге, программага видеолорду кошконду көрөбүз. Видеонун эми кече ушул программа менен уже иштей баштадык, тааныштык. Эми бүгүн кайра компьютерден программага видеону хорошо. Все, анда эмесе кайра программа менен улантайлы. Азыр эми программанын көрүнүшүн, жалпысын кыскача айта кетели. Бул Wondershare Filmora деген программа. Кийин кайсы программаны үйрөндүң дегенде мына программабыздын аты бул жерде да жазып турат. Wondershare Filmora. Filmora деген бул фильм деген сөздөн келет. Бул жерде биз кыскача видеолорду жасайбыз. Азыр биринчиден мындай кылайлы.
Бир видео файл жүктөйлү, видео файл киргизели бул жака биздин папкалардан. Кантип видео файл киргизебиз? Импортировать деген нерсе бар. То есть бул компьютердин памятинан программага бир видеону алып келүү. Import media file здесь. Мына плюс деген белгини бастым. Эми компьютердин папкасынын ичинен мен азыр не кылам? Өзүмдүн папкамды табып, видеом турган папкамды табып, ошол жактан азыр видеолорду киргизем. Мына менде азыр мисалы видео Нью-Йорк тууралуу, Нью-Йоркто көрсөткөн, тааныткан бир кыскача видео бар. Азыр эми ушул видео менен иштеп, бир кичинекей жакшынакай эффект жасайбыз. Анан дагы ушул видео менен улантабыз, башка нерселер дагы жасап көрөбүз. Биринчиден видео келди. Бул жака астына таймлайн деген жерге видеону алып келебиз. Бизде азыр бул библиотекада турат, биз алып келген видео. Эми ал видеону биз качан таймлайнга кошсок, ошондо гана биздин видео уже редактировать, өзгөртүлгөнгө уже ачылат. Эми мынакей кадр, секунда болуп бул жерден биздин видеобуз көрүнөт. Жалпысынан видеобуздун узундугу азыр 6 минута. Мага мунун азыр для начала бир 30 секундасы жетет. Ошого азыр мен мунун баш жагын кыркып салам. Кантип кыркабыз дедик? Видеону кесип салуу үчүн мына видеонун баш жагына же аяк жагына мышканы алып барганда, мына эки жакты караган стрелка чыгат. Ошол стрелканы басып жылдырабыз. Мага азыр оюмдагы нерсени жасаш үчүн шаардын үстүнөн болгон вид керек. Анткени азыр мындай необычный бир нерсе жасайбыз, ошого мага алыстан болгон бир вид керек. Ал кандай болот? Мына мен уже видеонун баш жагында мына Нью-Йорктун үстүнөн тартылган бир видеосу бар. Ошону колдонобуз. Мынакей. Көп кесилип кетти окшойт. Чатты карап коеюн, чатка да жазып атышат. Азыр. Карагыла, эмне дедик азыр? Wondershare ачтык кайра. Мага шаардын үстүнөн болгон бир вид керек. Эмнеге жай сүйлөп атам? Анткени кече көп айтты. Биякта мен бат-баттан көрсөтүп, бат-баттан сүйлөп салганым менен ал жактан сиздерге аябай жай көрүнүп, жай угулуп атат. Ошого постепенно акырын түшүндүрүп атам. Мен уже экранды алмашып сүрөт менде алмашкан сайын сиздерге интернеттин ылдамдыгы жетишпей атат да көрсөткөнгө. Ошого шашпай, жай кыймылдап, жай көрсөтөйүн. Телефонуңар жетишпей жатса. Мына видеону эмне кылдык? Видеонун азыр биз башындагы мына үстүнөн шаарда болгон видти калтырдык. Анан кийин бул жерге чейин азыр видеобуз турсун. Бул жерден кесип туралы. Продолжениясы пока бизге кереги жок. Эми мындай нерсе кылабыз. Видеонун үстүнө текст жазабыз. Азыр эмне жасаганы пландап атам мен? Видеонун үстүнө бир текст жазам. Анан тексттин тамгалары Нью-Йорк деген мисалы жазуу жазам. Тамгалардын ичинен бир аз ошо видео астынан көрүнөт. Анан тамгалар чоңоюп, кайра ошо биздин видеого ачылып калат. Ошондо эң башта бул видеону дагы бир аз бул жака жылдырабыз. Биринчи биз текст жаза алышыбыз керек. Текст деген кайсыл жерде турат? Субтитры. Субтитры дегенде текст жазгандын бир канча түрү бар деп кече дагы айтканбыз. Бул кино башталып атканда, видео башталып аткандагы түрү, анан музыка каналына мисалы клип болуп атканда клиптин ортосунан чыккан жазуу бул асты жагынан жазылат. Кийинкиси
кино бүткөндө же клип бүткөндө, көбүнчө кинолор же сериалдар бүткөндө аягында жазуу чыгат. Бул уже эмне дейт? Закрытие болгон текст. Бизге азыр жөн эле экрандын ортосунда бир текст чыгыш керек. Так, жөн эле title деген түрүн алабыз. Title деген эмне? Бул жөн эле название болот видеого. Эң жөнөкөйүн тандадым. Муну мен азыр баш жакка коем, видеонун эң башына коем. Видеосун ар жакка барып турсун. Баш жагына коем. Эмне коем? Азыр ичине текст жазам. Текстибиз жөн эле New York деген текст жазабыз. New York. Муну чоңойтойлу. Жирный деп бир аз калыңдыгын өзгөртөйлү. Размерин, шрифтин алмаштырайын мен азыр чоңураак, башкача жоонураак болгон тамгага. Эми размерин где-то бир 200 деп көрдүм. 160. 160 эмес. Вот. Тексттин размерин чоңойттук. Окей. Текстибиз бар. Эми тексттин фону, арка фону бизге кара болуп турсун. Пока. Анан кийин дагы анын үстүнөн иштейбиз. Ошондо media simple colors деген папка бар бул жерде. Simple colors деген эмне? Бул жөн эле жөнөкөй түстөр, цветтер. Кара түстү алып келип бул жерге коебуз. Эми карайлы. Көрүнбөй калды. Неге көрүнбөй калды? Анткени биз тексттин үстүнө кара нерсе менен жаап койдук. Ошого биздин жазган текстибиз көрүнбөй калды. Кайра эң башка экөөнүн ордун алмаштырдым. Мына биздин жазуубуз үстүндө, анан черный фон аркада турса, жазуубуз мына эми көрүнүп калды. Жана тескерисинче коюп алдык эле. Мына азыр биздин жазуубуз бар экен. Эми мына ушул жерде азыр эми бир башкача нерсе иштетебиз. Дагы бир аз чоңойттум. Мынакей, биз текстти экрандын прям эң орто центрине коюшубуз керек. Итак, бул текст боксту, текст турган нерсени жылдырганда экранда линиялар чыгат. Эгер ортосуна койсом, мына 2 линия чыгат. Всё, мен бул текстти эми экрандын так ортосуна, центрга жайгаштырдым. Эми муну кылгандан кийин эмне кылам? Муну жасагандан кийин мен ушуну сүрөт кылып тартып алам. Скриншот деген нерсе бар телефондо, аны билесиздер. Вот ошентип азыр скриншот кылып алып алам. Где? Бул жерде скриншот деген нерсе бар. Бул каерде скриншот кылат? Бул бир гана мына ушул экранды скриншот кылат. Алдым. Мына медиа деген жерге уже скриншот деп бизге уже кошуп берди. Всё, мен азыркы текст анан кара фонду муну өчүрүп салсам болот. Булардын азыр мага уже кереги жок. Эмне үчүн мен ушуларды колдонуп өзүмө бир кичинекей сүрөт даярдап алдым. Эми сүрөттү бул жака алып келели. Так, всё, буга чейин оңой эле нерсе жасадык. Эмне кылдык? Видеосун деле шашылышы жок болчу. Видеосу азыр тура берсин ошол жакта. Текст менен фон колдондук. Текст жаздык, фонду коштук. Аны экранга чыгарып, анын скриншотун алып, эми скриншотту гана калтырдык. Жана колдонгон фон менен текстти өчүрүп салдык. Эми бул бизге эмне болсун? Азыр видео башталганда текст жөн эле тура бербей, чоңойсун, мындай болуп чоңоюп, тамгаларын ичине кирип кетебиз. Биринчи длительностуна оңдойлу. Длительность канча болсун? 5 секунда болсун. 5-6 секунда.
Все, эми эмне кылабыз? Правая кнопка. Жазуунун үстүнө правая кнопка. Бул жерде кадрирование и масштабирование деген нерсе бар. Кадрирование и масштабирование. Алдык. Дальше. Панорама и масштаб. Азыр башта ачканда бул жерде кадрирование деген жерде турат. А бизге панорама и масштаб деген нерсе керек. Анткени эмне болот? Эки квадрат турат бул жерде. Начало и конец деген жер турат. Начало болгондо мына целый экран көрүнөт. Анан аяк жагына келгенде эмне болот? Бул конец деген жерди кичинертип мына тамганын аппак болгон бир жерине коюп коебуз. Толук баары аппак болгон бир жерге. Ошондо Нью-Йорк деген жазуунун астына барып, ал жазуу чоңоюп, аппак болгон жерине чейин барып калабыз. Окей, иштетип көрөлү. Мына ошо актын ичине кирип кетебиз. Эми эмне болду? Бизде жазуу бар, чоңойткон жери бар, масштаб болуп атат. Эми акыркы эмнеси калды? Бизде жазуу көрүнүп, жазуунун тешиктеринен бизде астындагы видеобуз көрүнүп турсун. Ошол эле нерсебиз калды. Ал үчүн биринчи биз эмне кылабыз? Сүрөт менен видео азыр бир катарда туруп калды. Жок, мындай иштебейт. Биз азыр видеону алып, жазуунун астына алып келишибиз керек. Калган видеобуз бул жакта өчүрүп туралы. Видеобуз бул жактагыдай өчүп кетти. Хорошо, бул жерден кайра башынан түшүрүп кесип салабыз. Так, кеттик анда. Примерно бул жакка чейин алып келип кесип салалы. Ашканын кереги жок. И азыр биздин жазуу менен, жазуунун узундугу менен бул жерди карасак, шаардын алыстан үстүнөн тартылган видеосу эмне болуп атат? Длительность, узундугу дал келбей жатат. Демек, биз азыр скоростьти азайтышыбыз керек. Могу видеонун скоростун азайтайлы биринчи. Правая кнопка. Скорость деген жери бар. Где? Вот, скорость и длительность. Муну наоборот артка жылдырабыз. Окей. Мына эми бир аз длительность эмне болду? Кыскарды. Так, эми акыркы нерсебиз калды. Жазуунун могу ак болгон жерлеринен астындагы видео көрүнүп турсун. Кандай кылабыз? Жазуу болгон, сүрөт болгон жерге мышка менен эки жолу бастык. Бул сүрөттүн настройкалары чыгат. Сүрөттүн настройкаларында эмнелер бар экен? Трансформация, композиция, коррекция, падающая тень, автоулучшение. Бизге азыр булардын кайсынысы керек? Так, булардын кереги жок. Азыр мына композиция деген жерге келебиз. Композициянын ичине галочка туруш керек, галочка турсун. Эми бул жерде эмне кылабыз? Режим наложения деген нерсе бар. Режим наложения бизде умножение деген жерге коебуз. Вот, уже умножение дегенде эле астына эмне чыкты? Уже сразу видеонун сүрөтү чыкты. Окей. Эми иштетип көрөлү. Так. Мына. Не болду ошондо? Азыр видеонун үнү скорость менен кошо жай болуп кетти, азайып кетти. Демек, биз азыр эми видеонун звугун алышыбыз керек. Бул жерден без звука деп коебуз.
Так. Добавить вкладка, добавить. Ладно, муну кийин жасайбыз. Үстүнө азыр башка бир музыка да коюп алсак болот. Өзүнүн азыр компьютердин программанын өзүнүн дагы музыкалары бар. Ошолорду давайте попробуем. Жазуу аябай эле медленно чыгып атат. Аны бир аз кыскартайлы. Мына эми окшоду. Ошондо эмне болду? Азыр биз кийинки өзүбүзгө для себя жасагыбыз келген видеолор үчүн эмне кылдык? Ачылыш видеосун, ачылыш анимациясын жасаганды үйрөндүк. Биз карагыла, телефондон деле кечээ уже көбү мага тапшырманы жөнөткөндө мен уже байкадым. Видео кесип, видео бириктирип, үстүнө музыка койгон бул көбүбүз үчүн жаңы нерсе эмес. Туурабы? Уже видео редактор деп түшүрүп, силер өзүңөр видеолорду бириктирип, үстүнө сүрөт кошуп, же сүрөттөрдөн слайд-шоу жасап, уже муну билесиңер. Мен эмне үчүн мындай нерселерди көрсөтөм? Анткени булар силердин жасаган кийинки на будущее жасайын деген видеолоруңарга бир идея, необычный, башкача, башкалардан өзгөчөлөнгөн нерселерди азыр көрсөтөйүн деп атам. А программаны уже мына по ходу сразу үйрөнүп атабыз. Демек, оңой эле нерселер булар, видеону жөн эле кесүү, музыка кошуу, булар оңой эле нерселер. А мындай башкача нерселерди жасаганды биз мына ушул курста үйрөнөбүз. Эми азыр дагы бир кичинекей эффект жасайбыз. Бул эффект эмне болот? Кинодогуларга окшоп, эки видеонун ортосундагы переходду бир аз необычныйраак кылып, башкачараак кылып жасаганга аракет кылабыз. Буга биз азыр кыскача, бул дагы оңой эле бир тапшырма болот. Анан кийин дагы необычный дагы бир тапшырма бар. Аны мен силерге берем. Сиздер аны кийин телефондон дагы жасаса болот. Ооба, сүрөт чыкпай калды. Мен сүрөттү азыр өчүрүп турдум. Пока. Мына эми кайра улантабыз программа менен. Буга чейин жасагандарды все, бунун кереги жок. Файл, новый проект, широкий. Нет. Все. Мына эми биз бир видеону мындай жакшынакай кылып видео ачылып, анан жакшынакай кылып кийинки видеого өтө турган переход жасайбыз. Буга биз кайра эле азыркы Нью-Йорк шаарынын видеолорун колдонобуз, но буларды мындай үзүндүү кылып, анан ортолоруна жакшынакай бир переход кошобуз. Мына уже сүрөттү давайте баштайлы. Биринчи азыр мына кадр болуп уже экранда билинип турат. Кадр алмашканда, сүрөт алмашканда уже өзүнчө ортосунда мындай линия болуп көрүнүп турат. Демек биз мышканы ушул жерге эле алып барып, прямо ушул жактардан кыркып салабыз видеону. Так, бул жерден дагы бирөөнү кыркабыз. Дагы шаар болгон жерлерди көрсөтөйүн деп атам. Бул баш жагына алып салалы. Так, здесь скучно, мунун кереги жок. Еще. Вот, мына жерден баштап көрөлү. Times Square. Мунун дагы кереги жок. И бул жерден дагы бир кесимди алайлы.
Азыр биз мына видеобузга эки үзүндү кылып, эки үзүндүгө бөлүп алдык. Биринчи эми булардын үнүн өчүрүп коебуз. Биз звук анткени видеонун эки жагынан алган үчүн эки жагынын үнү, звук бири-бирине дал келбейт. Эми переход колдонгонду үйрөнөбүз. Переход дегенде азыр жөнөкөй эле переходдорду колдонобуз, бирок көрүнгөндө жакшынакай болуп көрүнөт. Бул үчүн экөөнүн ортосуна жана баш жагына буга чейин биз цветтерди колдонгонбуз. Кайра эле ак түстү колдонобуз. Видеонун башына длительности бир аз азайтып, ортосуна и аягына дагы ак түстү кошобуз. Эми бул жерге ак түстөн видеого болгон жерде экөөнүн ортосуна бир эффект, бир анимация менен переход кошобуз. Переход деген эмне? Бир видеодон башка видеого өтүп аткандагы эффект. Бул жерде мына жөн эле dissolve. Бул жака дагы бул жака. Все. Эми бул эффектти биз болушунча длинасын көбөйтөбүз. Бул жерге дагы бир эффект беребиз. Дагы чоңойтобуз. Анан аяк жагына дагы бир коштук. Чоңойттук. Мына эми буну көрөлү. Музыкабыз жок болуп атат. Ладно, кийинкилерге музыка кошобуз. Бул каерде керек болот бизге? Обычно мындай азыр тойлордо көбүнчө love story жасашат. Ошо love story'лерге колдонуп атканда мындай резко переход болбой, бир видеодон бир видеого мындай плавно, нежно өтө турган жерлерде ушундай нерсени колдонсок болот. Бул жерде дагы көптөгөн эффекттер бар. Телефондо деле ушунун эле көптөгөн эффекттери бар. Алардын баарын сиздер колдонсоңуздар болот. Эми азыр дагы кийинки темабыз, дагы кийинки азыр проектибиз мындан да кызыктуу, жакшы нерсе болот. Башка ачайлы кайра. Мисалы азыр жаңы кинолор көрүп атканда эмне болот? Кино башталганда кино болуп атат, мисалы какой-то бир кыз же бир бала чыгып сүйлөп аткан жерден эле токтоп калат. Анан токтоп калган жерден эмне болот? Привет, его зовут, мунун аты ушундай, мунун аты ушундай деп экранга жазуу чыгат. Анан ал жана бир аз айтып берет, кино пауза болуп турат ошол жерде. Айтып бүткөндөн кийин анан кино кайра уланат. Азыр вот ошондой нерсени жасаганды үйрөнөбүз. И бул сиздерге менин кийинки сабакка чейин тапшырмам болот. Биринчи мен азыр катышуучуларды тартып алайын. Өзүмө кийин белгилеп коем. Все, анда баштайлы. Менде азыр дагы бир видеомду таап алайын, биринчи анан ачам. Папкага алып барабыз. Все, видеолорум даяр. Эми экранды бөлүшүп. Итак, дальше кеттик анда. Wondershare фильмораны ачтым. Эми бул жерде видеолорду кайра алып келейин. Медиалар пока жок. Эми бул жерге мына жөн эле бир сүйлөп аткан
баланын видеосу бар. Аны алып келебиз. Так. Кайери керек мага? Да, жакыныраак туруп, же селфиге окшоп сүйлөгөн жери керек. Вот аяк жагында ошондой жер бар экен. Мынакей. Видеону көрөлү. Мына ушул жерден азыр мындай кылабыз. Видеону баштадык. Видео башталган жерден бул бала бир аз сүйлөгөндөн кийин анан аны пауза кылып, аны экранга алып, тааныштырып, чоңойтуп, кийин кайра эмне кылабыз? Кайра ордуна алып келип коебуз. Итак, бул ушул бүгүнкү темалардын ичинде, бүгүнкү өтүлө турган, үйрөнө турган нерселердин ичинде эң кызыктуу варианты болот деп ойлойм. Мына алып келдик. Бир аз жылмаганга окшогон жерине бир аз 3-4 секунд өткөндөн кийин токтоттук ушул жерде. Кесип калабыз видеону. Эми ушул эле жерди жана жасаганга окшоп эмне кылабыз? Скриншот алып алабыз. Ушул баланын мына сүйлөп аткан жеринен скриншот алдык. Эми калганы бул жака барып турат. Эми бул скриншотту эмне кылабыз? Скриншотту ортого алып келдик. Алып келгенден кийин эми мунун үстүндө бир аз иштейбиз. Кандай кылып иштейбиз? Так, мисалы биринчи длительностьти кошобуз. Эми пауза болуп, бул бала көрүнгөндөн кийин дай ошол сүрөт токтолот дагы, анан сүрөткө бир аз масштаб болуп бетине жакыныраак барат, анан жанына аты чыгат, кийин кайра масштаб назад болуп артка кетсин. Ошону азыр жасап көрөбүз. Длительность так дагы бир аз чоңойтуп, 3кө бөлдүк. Эми биринчи сүрөттү карайбыз. Масштаб и кадрирование деген баягы эле нерсе. Мында эмне кылабыз? Кадрирование кылып биринчи бетин бир аз жакындатабыз. Окей. Жок, жакшы болбой калат экен. Дагы бир жолу панорама и масштаб дейли. Конец. Биринчи начало полный экран турсун. Анан бетин чоңойткондо экинчи квадратты алмаштырабыз. Эмне болот? Бети бул жактан чыгат. Азыр иштетип көрөлү. Аябай эле медленно болуп кетет экен, кыскартабыз длинасын. Так, эми кадрирование и масштабирование. Эми ушул жерге азыр сүрөттүн үстүнө жазуу кошобуз, текст кошобуз. Бирок длительностьти кайра эле бир аз кыскартыш керек экен. Текст кошобуз. Кандай кылып? Так. Субтитры. Title. Баягы эле.
Так, ошондо бул кайсы жерге кошулат? Мынакей мына жерге. Жазууну оңдойлу. Ким болсун аты? Мисалы ким болсун? Ильяс болсун. Менин баламдын аты. Текстти мындай немесин өзгөртөбүз, бир аз дизайнын оңдойбуз, цветин алмаштырабыз, эффект беребиз. И сүрөттү дагы кылсак болот. Цвет черно-белый кылсак болот. Ошондо эмне болот? Жазуубуз жакшынакай көрүнөт. Яркий цветной болуп. Так, контрастное освещение, значение предела. Ладно, башкача эффект бердик. Яркость ушул бойдон калсын. Окей. Эми музыканы өчүрдүк. Бул жактан дагы өчүрдүк. Өзүбүз башка музыка кошобуз. Мисалы бул. Эми иштетип көрөлү. Музыканын баарын өчүрүш керек. Дагы бир жолу. Конечно, более веселый музыка болот, жакшы болот. Бул аябай эле жай болуп кетти. Мына ушинтип эле азыр кайра эми бирөөнү эмне кылдык? Муну зум кылып, жакын бетини алыстан жакындаткандан кийин кайра эми жакындатып туруп, кайра наоборот мурунку положениясына алып барып коюш керек. Ошондо эмне болот? Эффект жакшынакай болуп чыгат. Все, бат эле келди, бети жакындатты, эми ортого дагы бир ошол эле сүрөттү коюп, масштабты кайра артка беребиз. Копировать. Вставить. Азыр эмне болду? Эми экинчисинде жөн эле масштабты ордун алмаштырып коебуз. Биринчи видеодан алыстан жакындаган болсо, азыркы видеодо эми жакын турган жерден кайра артка барат. Азыр программабыз бир аз каттап атат. Зак Кинг дегендин видеолорун көргөнсүңөрбү? Окей. Жабып калды, молодец. Pixelflow-ну эгер ачып көргөн болсоңуздар, бул жерде мен азыр компьютерден жасаган эле тапшырманын башкача вариантын бизге бул программа жасап берет экен. Мына
Биз бул программаны толук версиясын сатып албаган үчүн албетте баардык функциялары бизге иштеп бербейт. И сөзсүз ичинде бизге реклама чыгып турат. Реклама боюнча өткөндө түшүндүрүп бергенми? Приложенияны жасаган кишилер Play Marketке муну коет. Анан ар бир приложениянын үстүнө коюлган рекламадан ушул самолет турат, дагы каерде врачтар турат. Ушул рекламалардан приложенияны чыгарган программисттерге ушулар аркылуу акча түшөт. Көзүбүзгө жаккан каалаган бир эффектти тандап, эмне кылабыз? Видеобузга интро жасайбыз. Интро деген эмне? Интро деген видеонун кириши, видеонун ачылышы болот, мисалы ушуну тандадым. Use жазуусун жазам. Swimming дегендин ордуна не дейли? Баягы эле немени уланта турган болсок, мисалы New York, анан жок, астына чоңураак жазуусуна New York дейбиз. Тур бар эскеп жаранбыз. Тур самурду тазалап. Ушундай болсо эмне дейбиз? Мой первый проект или видеоблог дейли, travel blog. Travel blogду билесиңер, не деген? Дүйнөнүн ар жагына барып, анан путешествовать этип жүргөн блогерлер болот. Алар эмне кылышат? Жөн эле барып, ошол мамлекетти же шаарды айтып берет, видеого тартат, ушу адамдар жөнүндө, тамактар жөнүндө тартып берип, ушундай блогерлер бар. Буларды travel блогерлер деп айтышат. Travel blog, New York дедик, play. Даяр болду. Эми экспорт дейбиз. Экспорт кече муну көрдүк, качествосуну жакшынарагын тандап алсак эмне болот экен? Аябай көпкө күтүп калат экенбиз мунун бүтүшүн. Ошого эң пока азыраак мына 540 дегенди тандап турам. Уже бул бат эле бүтүп калат экен. Айттыңар Бүгүнкү видеолор дагы бир жолу ушул сыяктуу сиздерге дагы тапшырма мастерди ачып, Kind мастерге ошол видеону алып келебиз. Видеолорубузда There's a problem with the way this video is concluded. Хорошо. Келди. Видеобуздун башына Pixelflu'ду жасаган немени алып келдик. Анимациябызды алып келдик. Эми ушуга кийин, бундан кийин кошумча өзүңүздөр мындай бир видео тартып бересиздер.